Eski жыл соңуна чыгып, жаңы жыл келер алдында өлкөнүн ар кайсы тармактарындагы мыкты инсандар аныкталып келет. Мында мамлекеттик эмес бир катар маалымат каражаттары, гезит жана журналдар тарабынан көзгө басар деп таанылгандарды сыйлоо салтанаты өтөт. Алардын бири Жетиген журналы тарабынан уюштурулду. Аталган басылма жогорку кеңештеги депутаттары, саясатчылар, коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, маданият кызматкерлери, спорт чеберлери, ишкерлер, айыл өкмөтү жана башка 20дан ашык номинация боюнча мыктыларды аныктап, сыйлыктарды тапшырды. Жетиген журналы тарабынан берилген алдыңкы номинация жылдын даанышман наамы жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Исмаил Исаковго ыйгарылды. Жылдын даанышманы аттуу сыйлык менен мамлекеттик ишмер генерал-лейтенант Исмаил Исаков сыйланат. Чоң рахмат. Биздин анча мектебибизди баалап берип атканыңарга, ден соолук, ийгилик, баарыңыздарга жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Жаңы жылда Кыргызстанга жакшы жаңылыктар алып келсин, өлкөбүз өнүгүп өссүн, ар бир үйдө жакшылыктар болсун. Чоң рахмат баарыңарга. Журнал тарабынан берилген дагы бир жогорку сыйлык жылдын мыкты мекенчил инсаны наамы болду. Ага жогорку кеңештин 5-чакырылышынын төрагасы, коомдук жана саясий ишмер Ахматбек Келдибеков татыды. Кийинки сыйлык жылдын мыкты мекенчил атуулу. Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын төрагасы, коомдук жана саясий ишмер Ахматбек Келдибеков сыйланат. Мен үчүн чоң сыймык Кыргыз эл баатырдын колунан. Кыргыз эл баатыр алып атканда экинчи. Кыргыз элине түптөлүшүнө, мамлекеттин түптөлүшүнө чоң эмгегин коскон премьер-министр болуп иштеген Апаз Жумагуловдун алып атканы. Генерал-лейтенант Исаков, Исмаил Исаковчага мен ушулар менен чогуу алып атканыма аябай сыймыктанам. Андан тышкары Кыргызга эмгеги сиңген жаш десе жаш улуу инсандар отурат. Ушулар менен чогуу алганына сыймыктанам. Жаңы жылыңыздар менен келе жаткан бар болуңуздар. Кыргыз мамлекетибиз Кудай буйруса эмдиги жылы жакшы нерселерге, жакшы көрсөтүшкө, жакшылыкка жетсин. Рахмат сизге. Жетиген журналы мыкты депутат айым деп Аида Касмалиеваны, жылдын мыкты министри деп эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоровду тааныган. Ал эми жылдын мыкты спорт федерациясынын наамы Кыргызстандын футбол федерациясына ыйгарылды. Жылдын мыкты спорт федерациясы Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясы президенти Элмурза Сатыбалдиев. Кыргыздын волейболун спорт тармагынын федерациясынын жетекчиси катары ар бир үй бүлөгө каалайт элем, Кыргызстаныма каалайт элем, маданият менен спортту сүйгүлө. Маданият менен спорт бул Кыргыздын желегин көтөрөт, Кыргыздын намысын коргойт. Салтка айланган бул иш-чарадагы мыктылар Жетиген журналы тарабынан жүргүзгөн сурамжылоо боюнча аныкталган. Ал эми салтанат концерттик программа менен коштолду. Каныбек Темиров, Равшан Точиев, Нур Ньюс, Бишкек.